Кечээ 17-июлда Ысык көл облусунун Торайгыр айылында өткөн көчмө кеңешмеде асман экологиялык таза шаар долбоорун ишке ашыруу талкууланды. Талкуунун жүрүшүндө өлкө башчы Садыр Жапаровдун төрагалык алдында долбоорду ишке ашыруу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ катышкан. Ал эми долбоорду Садыр Жапаров өз көзөмөлүнө алып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Асман шаары долбоорунун негиздөөчүсү Руслан Ахматалиевдин айтымында сейсмологдор жер кыртышын 1–1,5 ай аралыгында изилдеп чыгышат. Ал эми курулуш долбоорун чийүү иши жана макети 3 айда даяр болот. Учурда чет элдик инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгиледи. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? АКШ Афганистандан алып чыгууну пландап жаткан 2,5 миң жергиликтүү жаранды мурда пландалгандай 3-чү өлкөлөргө эмес, түз эле өзүнүн аймагына киргизет. Бул тууралуу НВС News телеканалына шилтеме берип, РИА Новости жазып чыкты. Буга чейин АКШ бийлиги аларга жардам берген афганистандыктарды Америкада туруктуу жашоого уруксаат кагаздары даярдалганга чейин 3-чү өлкөлөрдүн аймагына киргизип туруу маселесин карап жаткан. Бул арада сөз болуп жаткан адамдардын бардыгы коопсуздук боюнча текшерүүдөн өтүп, эми үй бүлө мүчөлөрү менен түз эле АКШга кетмей болду деп айтылат билдирүүсүндө. 17-июлда Жалалабаддын Созак районундагы Барпа айылында Аалым Чубак Ажы Жалилов атындагы мечит ачылды. Мечиттин курулушун Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич туугандары менен жогуу каржылаган. Ал бул тууралуу мечиттин ачылышында сүйлөп жатып билдирди. Бул мечитти дагы канча каражатка же кимден алган акчага курду деп сөз кылышат. Алла Тааланын алдында күбөлүк берип айтып кетем. Ушул мечитти жана бардык жашоомду бешине терим менен жашап келе жатам. Мындан ары дагы ушундай болот. Тапкан ташыганымды, ырыскымды элим менен бөлүшүп жегенге милдеттүү болом. Кандай гана кызматта отурбайын, кай жерде болбоюн, аалымдарыбыздын алдында баш ийгенге, аалымдарыбызды урматтап сыйлоого милдеттүүбүз деп билдирген Камчыбек Ташиев. Туркия Иран менен чектеш чек ара бекеттерине 20 миңден ашык чек ара кызматкери жайгаштырылганын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка караганда, Иран аркылуу Туркияга мыйзамсыз кирип жаткан Ооганстандык качкындарды токтотуу жана көзөмөлдөө максатында Туркиянын ички иштер министрлиги күчөтүлгөн режимде иштөөгө өткөн. Расмий Анкаранын мындай кадамга барганына ушул аптада социалдык тармактарда тараган видео себеп болгону айтылууда. Анда Туркиянын Иран менен чектеш Ван аймагында миңдеген Ооганстандык качкындар жөө жалаңдап чек араны өтүп жатканы көрсөтүлгөн. Бул тасма социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Туркия Иран чек арасынын жалпы узундугу 560 чакырымды түзөт. Анда 4 чек ара бекети турат. Кыргызстандын жаза аткаруу кызматынын маалыматына ылайык, коронавирус пандемиясы башталгандан бери өлкөнүн жабык жайларында жазасын өтөп жаткан 47 адам вируска чалдыккан. Алардын ичинен 11 киши быйыл ооруга чалдыккан. Жалпы катталгандардын ичинен 45 адам коронавирус жуктурганы лабораториялык жактан тастыкталган. 2 адамдын ооруганы соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен маалым болгон. Абактарды кайтарган кызматкерлер арасында коронавируска чалдыккандардын саны көбүрөөк. Пандемия учурунда түрмө кайтарган 96 кызматкер илдетке чалдыккан болсо, 64-ü өпкөсүнөн кагынып оорушкан. Ак Кеме каналына катталып, лайк басып бизди колдоп коюңуздар. Алдын ала сизге рахмат. Коңгуроочуну басып койсоңуз, биринчи жаңылыктарды көрө аласыз.